Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн сиздер менен ушу кезектеги түз байланышууга чыгып атамын. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү күндөгү ушу кээ бир көйгөйлүү маселелер боюнча сиздер менен оюмду бөлүшүп, андан сырткары ушул коомчулукта көтөрүлүп аткан көйгөйлүү маселелер жөнүндө кандай иштер жасалып атат, кайсы чаралар көрүлүп атат, ошол жөнүндө кыскача токтоло кетейин. Урматтуу мекендештерим, өзгөчө ушул Бишкек шаарынын тургундары акыркы кезде мына бизге да абдан көп кайрылуулар келип түшүп атат. Мэрияга көп кайрылуулар келип түшүп атат. Ушул Бишкек шаарындагы бала бакчалар качан ачылат? Ушул мамлекеттик шаардагы Бишкек шаарындагы өзгөчө мектептер толук кандуу качан иштей баштайт? Ушул жөнүндө маселелер көтөрүлүп атат. Бул боюнча бизде кечээ өкмөттө дагы ушул жогорку деңгээлде жыйын болуп өттү. Эми ушул мэрия менен баарын тактап, Кудай буюрса, ушул майрам 8 март майрамдан кийин 9-10 марттардан баштап 1-класстан 5-класска чейинки балдарды ушу мектепке катышуусу мына Бишкек шаарында 96 мектеп бар. Ушулардын баарын толук кандуу 1-класстан 5-класска чейинки балдардын баруу жагын чечип атабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында бүгүнкү күндө мына 1-класс, 5-класс, 9-класс, 11-класстын окуучулары окуп атат. Ошондуктан ушул үй бүлөдө өзгөчө энелерге, карындаштарыбызга, эжелерге жеңилдик болсун деп ушул маселе чечилип атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик бала бакчалар дагы бүгүнкү күндө толук кандуу ачыла албай турат. Ошону дагы мектепке барууга даярдык көрүүчү группалар бар, жана подготовительный группалар. Ошолорду дагы ачууну максат кылып атабыз. Андан кийин поэтапно уже мектептеги Бишкек шаарындагы башка жогорку класстарды ачуу пландаштырылып атат. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө эми мына ковид башка ситуациялар деле бир топ жеңилдеп келатат. Мен ойлойм, жакынкы аралыктарда толук кандуу чечкенге шарт түзүлөт. Мен бир аз орусчада кайрылып коеюн. Уважаемые соотечественники, уважаемые горожане, особенно города Бишкек, мы вчера решили в целях урегулирования ситуации COVID, и особенно по школам, по государственным школам города Бишкек, по государственным садикам, решили возобновить работу по садикам, особенно по подготовительным группам детских садов, государственных муниципальных садиков. Также уже открыть посещение участников, то есть учеников школы с 1-5 классы полностью разрешить с 9 марта после праздника. Поэтому а остальные классы, вот 6, 8 и другие классы, мы планируем открыть поэтапно. Поэтому хотел вам сообщить такую информацию. Урматтуу мекендештер, андан сырткары мына мен буга чейинки чыккан сиздерге болгон кайрылуумда кээ бир комментарийлер боюнча да жооп берип коеюн. Мына Кара Суу, Ош облусунун Кара Суу районунан кайрылган Нурмухамед Мамасалы уулу ушу мектеп боюнча. Негизи биз өкмөт ушул билим берүүгө болгон мамилени абдан өзгөртүшүбүз керек. Анткени мамлекеттин келечеги бул билимге байланышкан. Биздин ушул интеллектуалдык баардык ушул жактан жетишүүбүзгө мамлекеттин өнүгүшүнө да чоң салым кошот. Ошондуктан мектептерди куруу, детсадтарды куруу, ушул баардык шарттарды түзүү өкмөттүн негизги бир программаларынын бири болуп саналат. Албетте каражат тартыш 100% чече албайбыз, бирок ошого карабастан мына ушул Нурмухамед Мамасалы уулунун кайрылуусу боюнча кыска айтып коеюн. Негизи мектеп мындай ремонт иштери жүрүп жатыптыр бул жерде. Бирок ушул мектепти толук чечүү боюнча биз өзүбүздүн көзөмөлгө алайлык. Анткени биз окууга шарт түзүп бере албай жатып, анан башка бир жумуштарды суроо дагы бул негизи туура эмес. Биз тараптан туура эмес болуп калат. Ошон үчүн биз шарт түзүп беришибиз керек. Ушу балдардын билим алуусуна, жакшы шартта окуусуна биз болгон каражаттарды азыр издеп жатабыз. Ушул Нурмухамед Мамасалы кайрылган маселе боюнча мен өзүмдүн көзөмөлүмө алып толук чечкенге аракет кылабыз.
Урматтуу мекендештерим, андан сырткары бүгүнкү күндөгү мына жакындап келе жатат 11 апрелде Кудай буйруса жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтөт. Өзгөчө Бишкек шаарында, Ош шаарында, андан сырткары бир топ айылдык кеңештерде, шаардык кеңештердин депутаттарына шайлоолор өтөт. Ушул жерде мен дагы бир жолу кайрылып кетемин. Шайлоону биз абдан таза өткөрүшүбүз керек. Элдин ою менен эсептешип, өзүңүздөр билесиздер, буга чейинки ар кандай толкундоолор, ушундай бир өлкөдөгү саясий кырдаалышууга байланышып келген. Ошон үчүн урматтуу президентибиздин дагы койгон талабы, элибиздин койгон талабы ушу шайлоону таза өткөрүшүбүз керек. Административдик ресурстарды бир дагы колдонбошубуз керек. Мен баардык жетекчилерге ушул жерден, өзгөчө региондордун жетекчилерине, Бишкек Ош шаарынын мэрлерине да кайрылып кетем. Ушул маселеде абдан кылдат иш алып барышыбыз керек. Элдин ою менен эсептешип, ушул мына бир топ партиялар катталып атат. Качан гана шайлоо таза өткөндө, ошол жерде мен ойлойм, саясий кырдаал жакшы болот деп. Андан кийинки маселе, урматтуу мекендештер, бул бүгүнкү күндөгү ушул күйүүчү, майлоочу майларга болгон баанын өсүүсү. Чындыгында өзүңүздөр билесиздер, дүйнөлүк масштабта азыр нефтинин баасы өсүп атат. Бүгүнкү күндө мына акыркы алган маалымат боюнча $67 жетип калды. Өсүш акыркы убакта эсептегенде 31%га ушул сырой нефти, чийки нефтинин сырьёнун өскөнү байкалып турат, 31%. Андан сырткары Россиянын өзүндө да кымбаттап атат, кошуна өлкөлөрдө бир аз кымбаттап атат. Ошондуктан мен сиздерге кайрылып кетет элем. Өкмөт, биздин ушу Кыргыз Республикасынын өкмөтү колдон келген аракетин жасайбыз. Ушул бааны бир аз болсо да турукташтырган. Өзгөчө мына жазгы талаа иштер башталып атат. Бул боюнча ушу солярканын жетишпестигин биз камсыздашыбыз керек. Мен атайын жыйындарды өткөрдүм бул боюнча. Ушу нефтетрейдер ассоциациясы менен, биздин контролдоочу органдар менен. Ушуга байланыштуу мен дүйшөмбү күнү 2 күн мурда бир токтомго кол койдум. Бул токтомдун жыйынтыгы, мен ойлойм, бир жакшы, бир аз болсо да жыйынтык берет. Бул токтом, значит, ушул үчүнчү өлкөлөргө нефти продуктыларын, мазуттан башкасын экспортты токтотуу боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, азыр биздин өлкөдө Кудайга шүгүр, бензиндин, солярканын баасы жакшы эле. Ал эми кошуна өлкөлөрдө, өзгөчө ушул түштүк жакта кошуна өлкөлөрүбүздө бензиндин, солярканын баасы, бизде 40 сом болсо, ал өлкөлөрдө бир 60 сомдун төгөргөндө болуп атат. Ошон үчүн биз бул боюнча азыр дагы бир топ чараларды көрөбүз деп ойлоймун. Андан сырткары ушу жазгы талаа иштери боюнча өзгөчө мына Баткен, Ош облустарында башталып атат. Ушу минералдык жер семирткичтер менен камсыздандыруу жагынан да аз колго алып атабыз. Айыл чарба министрине мен тапшырма бергенмин. Финансы министри менен биргеликте азыр каражатты бөлүп, Өзбекстандан ушул мамлекет өзү дагы жеңилдетилген арзан баада алып келүү жагын чечип атабыз. Андан сырткары, урматтуу мекендештерим, бүгүнкү күндө коомчулукта мына кече күнү дагы 2 жолу жыйын өткөргөнмүн. Кече акыркы бирөөсүн өткөрдүк. Бул дары дармекке, лекарство боюнча. Бул боюнча дагы абдан бир чоң көйгөй болуп атат. Себеби мен карап көрсөм, бир топ салыктардан бошотулган. Албетте биз өзүбүздүн өлкөдө азырынча бардык дары дармектерди өндүрө албайбыз. Бирок ошого карабастан жеңилдетилген тартипте кирсе деле баа анча түшпөй жатат. Ушул жагын мен катуу тапшырма бердим. Бул боюнча Кудай буйруса бир аз болсо дагы ушу карапайым элибизге, жөнөкөй жарандарга кандай болгондо дары жеткиликтүү, арзаныраак жетет деген бир маселени коюп, катуу аракеттерди баштадык. Мен жеке көзөмөлүмдө болот. Ар бир жума сайын көзөмөлдөп, азыр мына компаниялардын жетекчилери менен дагы сүйлөшкүлө деп тапшырма бердим. Негизи ушул ковид учурунда туура дары кымбаттады бардык өлкөлөрдө, бирок биз элибизге жардам беришибиз керек. Өзгөчө карапайым кары картаң биздин аксакалдарыбызга, ар кандай ушу ооруда көп дары колдонгон жарандарыбызга биз жардам беришибиз керек. Бул жагын биз колго алабыз. Урматтуу мекендештер, анан мен мына ушул продукты питания, ушул күнүмдүк тамак аштын кымбатташы боюнча да абдан маселелер көтөрүлүп атат. Баарын окуп көрүп турам. Бул боюнча да иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Буга чейин дагы мына антимонополдук комитетке да тапшырма бердик. Азыркы күндө ушу кошуна өлкөлөрдөн ушул растительное масло, кумшекер, ушулар боюнча дагы бир көбүрөөк алып келүү жагын чечип атабыз. Мен жыйынтыгын чыгаруу менен дагы сиздерге билдиремин.
Урматтуу мекендештерим, эми убакыттын тардыгына байланыштуу кээ бир маселелерди да кийинки чыгарылышта сиздерге айтып беремин. Азыр мына жерде астында бир топ комментарийлер чыгып атат. Мен булардын баары менен таанышып чыгам, Кудай буйрса. Ошондуктан учурдан пайдаланып баарыңыздарды бүгүнкү ушул биздин мамлекетибиздин туу күнү менен куттуктап кетемин. Негизи биздин эгемендүүлүк алганыбыздан берки мына быйыл 30 жыл болот, Кудай буйрса, август айынын акырында. Ошон үчүн ушул майрам баарыбызга куттуу болсун. Дайыма ушу биздин өлкөбүздүн желеги желбиреп турсун. Майрамыңыздар куттуу болсун. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Рахмат чоң баарыңыздарга.